жол оңдолот да. Оңдоштары, ремонттары. Сулайман тоого туристтин баары келет. Кооператив туристтер эң көп жүргөн, шаардыктар эң көп жүргөн жер. Ушул жерде неме жок экен, лоток жок. Ушуну биз мына жергиликтүү бюджет эсебинен, став фонддон каражат таап, ушул жерди баштадык. Ошто заңгыраган жолдорубуз бүтө берсин. Амана. Биз Оштун жүзү болгон борбордук көчөлөрүбүздү мына ушундай кылып жасашыбыз керек. Президентибиз бизге азыр жанагы бирликтүү салыктан сатуудан түшкөн салыкты Ош шаарына калтырып берди. Ошонун үзүрү ушул мына. Өзүбүз күчүбүз менен мына ушундай жолдорду оңдоп атабыз. Эми ошо Алым Бектатка көчөсүнө өчпөйсүзбү? Баштайбыз. Окуучулар, студенттер келгенге чейин ошол мэриянын алдынан баштап ошол жерде дал ушундай кылып жаркыратып бериңиз. Ошол жерде. Эл аралык деңгээлдеги билим берүү мекемелери абдан керек. Биз өзүбүз ушу Бишкекке барып, эл аралык мектептердин баарын чакырып жүрөбүз. Ошко келгиле, акча салгыла, балдарды окуткула деп. Мына ушул жерде 700-га жакын бала билим алат келечекте буюрса. Мурда ушундай жеке менчик мектеп салам, же бизнес ачам деген ишкерлердин бардыгы документтерин көтөрүп алып, мэрияда, архитектурада чуркап жүрүшчү. Биз өзүбүз чуркап жүрөбүз. Эмнеңерде кемчилик болуп атат деп биз мына бизнести өзүбүз тескерисинче артынан ээрчип жүрөбүз. Сиздерден кийин эстафетаны биз Кембридж мектебине өткөрүп берип атабыз. Кембридж мектебине өткөрүп берип атабыз. Мына Ош шаарына урматтуу ишкерлер, бизнестин кайсы тармагы болсун, келсеңиздер биз жардам беребиз максималдуу түрдө. Ана, бисмиллахиррахманиррахим. Кыргызстандын керегине жараган Yaxshi o'g'il qizlar chiqsin. Рахмат мына. Ilmdor chiqsin, ha. Ilmdor. Дагы бир борбордук көчөбүз, Байелин көчөсү. Бул жер мына эски интурист. Бул дагы жаркыраган бир жакшы отель болот. Биздин күч органдары бар ушул жерде отурат. Техникаңар жетиштүүбү? Жетиштүү. Бул жерде жашоочулар жок. Бул да ремонт болот. Могу жерде түн иштесеңер деле боло берет. Бул жакта эксмен иштеп атасыңарбы? Мына эксмен иштеген норма да бул жерде. Анткени түнү салкын түшкөндө балдар келип иштей берсин, лотокторду алмаштырдыңар. Борбордук көчөлөрүбүз жүдөп жатса, тамдыгы чыгып болбойт да. Ошон үчүн силер эксмен менен иштегениңерди уланта бергиле. 10 күндө бүтүрөсүңөрбү? 10 күндө асфальтты жасап, 1-август күнү жакшынакай кылып, пайдаланууга берип, жолду ачып коелу. Бул жерде шаардык милициябыз турат, коопсуздук кызматынын офистери турат. Адам өтө көп келет бул жерге. Ошолорду жасап берип коюшуңуз керек да, ошолорду дагы. Отургучтарды жакшынакай кылып, бул жерлерге келишет делдерчи. Камчыбектин түрмөсү барбы? Камчыбектин түрмөсү дагы буюрса сентябрга чейин көчүп бүтөт. Бул жерге дагы биздин жакшынакай планыбыз бар. Социалдык жоопкерчиликти алып, монтип жолун куруп берейин, көчөтүн эгип берейин, айылдыктарга пайдам тийсин деген ишкерлерди биз дайыма колдойбуз. 3 ай мурун ушул жака келип жол чаң бул жер. Элге бул жака чаңыйт. Анан ишкерлердин да ар кандай түрлөрү бар да. Анан мен буларды чогултуп, мына Ауыл Касым миниме чогултуп, бетон заводдун жетекчилерин чогултуп сүйлөшкөнмүн. Бир шаарга жардам бербейсиңерби? Өзүңөргө да жакшы деп. Анан жол кургандын мындай элге да жакшы, соогу да чоң деп айтылат. Анан булар азыр 1 километр 600 метр жолду мэрия 1 сом акча кошкон жокпуз. Өздөрү акча чогултуп, биздин сөзүбүздү жерге таштабай, ушундай жакшынакай кылып куруп беришти. Ошон үчүн сиздерге рахмат, ишкерлерге. Биз ушу мэриянын атынан ыраазычылык баракча алып келдик сиздерге. Ошону туура көрсөңөр, ушул акча кошкон ишкерлерге берип коелу, Куттуктайм байке. Келиңиз, бере бураңыздар гана. Мына. Жакшы болду. Чоң рахмат сизге. 1 жылдан бери каттамдан нары бери басыңчы бир. Басыңчы нары бери мындай. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшысызбы, жакшысызбы? Жакшысыздарбы? Канчадасыз? Bismillah 1 2 3 мына. Hoppa! Her daim жақсылықтарда шындай елге Sen nasıl oydan ekan? Öte
akşamdan Sarıçım, bana sen yürgen yollardan bizim baldarlar çoğayıp sağ şap yaxşı adamlardan bolsan dep. Vatanıyorum. Tinch bolgan, aman bolgan, büyü bilengen antını olup daima yaxşılık gündür bolsun. Mana şunday gündürde açım. Jürvergen. En negizim. Elimizde yurtda tinchlik olsun. Oşağa prezidentimiz hareket kıldı. En negizi tinchlik. Çok rahmat. Tinch bolun aka. Çok rahmat sizge. Bir yıldan beri kattamdan beri basınçı bir basınçı nары берем да. Болду aka rahmat. 70'ten aşağı işkeler gelip atasыңар, Бишкекке баратасыңар. Ошко коркпой келгиле. Силерди мыйзам коргойт. Шаардык бийлик коргойт. Ар тараптуу силерге жардам бергенге даярбыз. Дайыма биз Белоруссия, Россия, Армения чоң рынокко жолубуз ачык. Салыктык жеңилдиктер бар. Силер биз аркылуу 180 миллиондук рынокко чыксаңар болот. 300 миллиондук рынокко чыксаңар болот. Ошол жакшы жолу бар. Бул силерге да пайда, бизге да пайда. Дайыма эшигибиз ачык. Биз ошол Европа өлкөлөрү бири-бири менен кошуна болуп, кантип бири-бири менен кызматташса, биз иштешибиз керек. Кызматташыбыз арта берсин. Мына ушундай достугубуз бекем болсун. Дайыма Ошко келип, ушул коркпостон акча салып иштесеңиздер болот. Сиздерди мыйзам биз толугу менен колдойбуз, коргойбуз. Дайыма жардам берип, көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Сиздерге чоң рахмат. Чоң кылып бадыр айтып, кыргыз тилинде жазылсын. Мамлекеттик тилде. Чет элдик номерлүү машиналерди дагы күч органдарына тапшырма бериш керек. Бардыгы жакшы карашсын, мыйзам бузбасын, жанагынтип тротуарга чыгып айдап, 1 сааттын ичинде булардын баарын тартипке салып оңдоп коебуз. Текшерүүлөрүбүз кайсы бир өлкөгө же кайсы бир улутка каршы саясат эмес. Биз ишкерлерди колдойбуз, бирок ошол эле убакта биз мамлекеттик тил мыйзамын сакташыбыз керек. Анткени билесиздер, мамлекеттик тил мыйзамы азыр конституциялык мыйзам. Азыр мына Шанхай сетини көрөлү жүргүлөр. Силер менен чогуу эле. Мына Шанхай акча алмаштыруу туура эле бул. Мына ушундай кылып жазыш керек, чоң кылып, жакшынакай кылып. Азыртан баштап ошолордун бардыгын чоң кылып бадыр айтып, кыргыз тилинде жазылсын. Мамлекеттик тилде. Мисалы бул жерде карагыла, мамлекеттик тилде бир сөз жок. Бир сөз. Ошол текшерүүдөн, ошол рейдтен кийин дароо эле келип анан бизнестин баарын баса калып, талкалап, жаап кирбегиле. Эскертип, жакшынакай айыппул менен 1 сааттын ичинде булардын баарын тартипке салып оңдоп коебуз. Мындан ары кайталабасын. Биз инвесторлорго, ишкерлерге эшигибиз ачык. Силерди колдогонго дайым даярбыз. Бирок силер дагы биздин мамлекеттин мыйзамдарын, мамлекеттик тил мыйзамын, бардык мыйзамдарыбызды сыйлашыңар керек. Бул жерде мына Конфуциус деген бир аз түшүрүп, сөзсүз түрдө кыргыз тилинде бадыр айтып керек. Мамлекет конституциялык мыйзамдын талабы. Так жазылып турат. Биринчи ушу мамлекеттик тилде, анан расмий тилде депчи, мисалы. Биздин азыркы милдетибиз сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде болсун. Булар бизнес катары иштей берсин. Шаар инвесторлорго, ишкерлерге жолду ачып берип атабыз. Бардык документтештирүү мурдагыдай эмес, бат-бат ыкчам жасап беребиз. Бирок ушу мамлекеттик тил мыйзамын, Кыргызстандын мыйзамдарын сактап, тартиптүү болуп, жакшынакай болуп жүрүшү керек. Маңызы ушунда. Сандаштык азыр абдан жогору. Бирок ушундай шартта силер өз жолуңарды табасыңар деп биз ишенебиз. Сиздер жакшы университетти тандаңыздар. Ошондон жолуңар ачылсын. Кыргызстанга, анын ичинде Ошко кызмат кыла турган уул кыздардан болосуздар деп биз терең ишенебиз сиздерге. Ушул тапта бизде 20га жакын мектептин курулушу жүрүп жатат. Дээрлик 20га жакын азыр жанагы өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй скул бас деп коет, окуучулар үчүн автобустарды алдырып атабыз. Ошол алыскы шаардын четиндеги айылдарыбызда мектепке жетүү чоң проблема. Ошонун бардыгын менин кыялым ушул жакшынакай жанагы эл аралык стандартка жооп берген сап-сары биздин автобустар келип, алып кетип окуучуну мектепке алып барып, кайра үйүнө алып келип турса, окуучу коопсуз шаарда жашаса, аны ата-энеси мындай кабатыры болбосо, баламы машина уруп кетет, же болбосо жолдо кантип келатат, тротуарыбыз жок дебей, мындай бир коопсуз шаарда жашасак деген чоң кыялыбыз бар.
Барыңарга ишиңерге ийгилик. Жанбаева Сема Кеңешбековна сыйланат. Язова Акмарал Талантбековна сыйланат. Мэрияга жардам берип аткан ишкерлерге биз дагы кол сунабыз. Чогуу биргеликте бул мэрияга бир канча бир 10 миллион 15 миллиондук 15 миллиондук канализацияга жардам берип атасыз. Сиз кичине бизге да жардам бериңиз. Мына Төлөйкөндө бир канча үйгө канализация кирип калат деп. Анан ушул бизнес бизге жардам берип атат да. Мен эмне үчүн келдим, Салман аке? Мен ушу сиз ишкер катары биздин канализацияга ушу жүздөгөн адамдарга канализация кирип калганда сиз себепкер болуп, тапканыңыз менен бөлүшүп, шаарга жардам берип атканыңызга рахмат деп айтып коеюн деп келдим. Сизге рахмат. Эми мына Эрис Бугашбекович турат, куратор как раз ушул маселелер боюнча. Анан биз дагы шаардан эмне жардам керек болсо, ушундай ак ниет ишкерлерге жардам беришибиз керек. Сиз бизге канализациядан жардам берип атасыз. Мына 15 миллион акча каражатыңызды жаныңыздан чыгарып атасыз. Биз дагы жардам беришибиз керек сизге. Ошон үчүн кайсы мындай кандайдыр бир кызматтар тоскоолдук кылса, мен кече баарына эскертүү бердим. Эч кандай ишкерлер бизге жардам берип атканда андай тоскоолдук болбош керек. Биздин мэриянын бардык кызматкерлери бизнеске да жардам бериш керек. Биздин ошо жергиликтүү маселелер чечилип атканда силердин кайра кол кабыш кылыш керек да. Эл менен жакшы эстеп атасыңарбы? Мына канализация келгенге эл дагы кубаныччы, бардыгы мисалы үчүн эч нерсе дебей өздөрү өз иштери менен бошотуп берет. Эми Төлөйкөнгө тротуарды кылып берип атабыз. Канализацияны кылып берип атабыз, мектепти жасап берип атабыз. Жолду билесиз эми, жолду баштап атабыз. Мына Төлөйкөнгө, Жапалакка, шаардын сыртындагы айылдарды дагы биз мындай көңүл сыртында калтырган жокпуз. Жакшы болду. Колубуздан келишинче мына элестетиңиз, 5 айда ушунча жасап берип атабыз. Эми 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда бул жакты биз абдан өнүккөн шаарга айлантабыз да. Асфальтты бүтөсүңөр дейт. Анан кийин кайра казып, турба өткөрөм деп чыгасыңар. Эл туура айтат. 70-жыл болгондо бул жердеги турбалар 56 жыл болдубу? Биринчи канализацияны өткөрүп, турбалардын бардыгын жасагандан кийин, анан кийин асфальт. Биз эми жылуулук шаардыктарга мындай үзгүлтүксүз берилиш үчүн өз убагында жаңылап, бул жерге 100 миллион каражат бөлдүк, туурабы? 100 миллион берип атабыз, бүт жаңылап атабыз. Былтыр бир топ мындай проблема болгон кышында. Ошон үчүн бардыгы мына жакшылап, өзүбүз акчаны аябай шаардыктарга жылуулукту мындай өз убагында сапаттуу кылып жеткирели деп атабыз да. Мына Филипп мырза, кандай дейсиз? Туура айтасыз. Элдер жалп болгон. Эскирги жеткен турбалардын 70-жылкы турбалар. 70-жыл болгондо бул жердеги турбалар 56 жыл болдубу? Ошондой болуп калат, 56. 56 жыл мурун курулган турбалардын бардыгы мына азыр алмаштырып атабыз. Акчаны бердик мына, 100 миллион акча бердик. Биринчи канализацияны өткөрүп, турбалардын бардыгын жасагандан кийин, анан кийин асфальт. Көбүнчө эптеп асфальт кылып алып, анан кийин 1 жылдан кийин кайра ачышат мына. Эл сындайт да. Эл интернетке жазып атат көп жерде. Асфальтты бүтөсүңөр дейт. Анан кийин кайра казып, турба өткөрөм деп чыгасыңар. Эл туура айтат. Бул жагынан. Элдин сын пикири туура. Ушудан урматтуу жетекчилер биз сөзсүз жыйынтык чыгаргыла. Студенттер келет. 1-чабырдан баштап эс алгандар, отузда жүргөн баары келет да. Ошого чейин бүтүп, зыйын кыйып, асфальт кайрадан басылып, окуучулар, студенттер сезбей калыш керек да. Зыйын кыйып бүтүрөм. Айтылган суракта бүтүрмөй.